Борбор каланын өзге эпик чыгармачылык борборунда уникалдуу этно-музей жана кол өнөрчүлүк устаканасы иштей баштады. Бул жерде казактын салттуу искусствосын жана бай маданий мурасын сактап, улуттук баалуулуктарды жаңылоо максатында мастер-класстарды өткөрүү мерчемделген. Бул ишти колунан көрүү төгүлгөн Бейизбековдордун үй бүлөсү колго алган. Өз ишинин чеберлери казак уюмунда көздүн жоосун алган уникалдуу буюмдарды жаратышат. Айымдар кийизди эски ыкмада колдонуп, заманбап ыкмада көбөлен жасашат. Салттуу оюму чиймелер менен элдик орнамент капталган килемдерди токуйт. Эми эркектер темир түйүндөрдү байлап, жыгач менен терисин терең иштетишет. Чоңата бизнес ачып, ат жабдыктарын, декоративдик жана прикладдык үй буюмдарын жасап чыгарат. Берик Бейизбеков атадан балага өтүп келе жаткан эл мурасын бүгүнкү күндүн жыргалчылыгы үчүн жарата билүү башкы максатыбыз дейт. Бұл жерде біз қазақтың өнерін көрсетіп, үйренем деушілерге осы жерде мастер-класстарымыз. Бул жерде казак өнөрүн көрсөтүп, үйрөнгүсү келгендер үчүн мастер-класстар өтүп жатат. Келип, өзүң тандаган багыт боюнча окуп үйрөнүп иштесең болот. Бул жерде кийизден жасалган түрдүү буюмдар чыгарылат. Мисалы, баш кийимдер, жибек кеземеде моюн орогуч, бут кийим, кичинекей балдар үчүн байпак, жилет тигүү боюнча мастер-класстар өтүдө. Булгарыдан камчы, заманбап билеликтерди, капчыктарды жасаганды үйрөнүүгө болот. Ошондой эле килем токуу боюнча мастер-класстар өткөрүлөт. Әмияндар жасап шығарып үйренүүгө болады. Сосын килем токуу мастер-класс бар, алаша токуу мастер-класс бар. Уюштуруучулардын айтымында чет элдиктердин көбү казак элинин тамыры терең салттуу үрп-адаттары менен таанышууга кызыктар. Аларды негизинен чеберкана жумуштары кызыктырат көрүнөт. Бул жерде өз мамлекеттеринде эстелик алып кетүүгө ар кандай азим белектерди кезиктирүүгө болот. Томар, чөкө, зергер, кийизден жасалган буюмдардын кеңири тандоосу бар. Жалпысынан этно-хабтын мейкиндигинде 6 тематикалык зал жайгашкан. Алардын бири адабий музыкалык кечелер, презентациялар сыяктуу тарбиялык жыйындарды уюштурууга арналган. Мындан тышкары ада мекенде кыл калем чеберлеринин уникалдуу эмгектеринин көргөзмөсү өтө турган арт-галерея, театр аянтчасы, китепкана жана заманбап смарт залдар бар. Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Кемелов. Мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаевдин чыгармачылык тармактуу өнүктүрүү боюнча тапшырмасына ылайык өзгөчө мамлекеттик тил, казак тилибиз креативдүү индустриянын кыймылдаткыч күчү болушу керек деген тапшырмасына ылайык азыркы учурда Астана шаарында өзге эпик креативдүү хабы иштеп жатат. Анын максаты атаандаштыкка жөндөмдүү заманбап казак искусствосын өнүктүрүү жана өнөрдүн түрдүү тармагында алектенип жүргөн таланттуу жаштарды колдоо жана насаатчылык кылуу. Жаштарды колдоо жана оларга талимгерлик этүү. Белгилей кетсек, мындай чыгармачылык борборлор Алматы жана Түркистан шаарларында да ачылган. Жакынкы келечекте чыгармачылык мейкиндик республиканын батышындагы Орал шаарында ишке кирет.